Adaхан Кимсанбаевдин ишин карап баштаганга чейин азыр айтат элем. Урматтуу эл жакшылары. Биз азырынча сиздерди эл жакшылары деп атап атабыз. Ушул атты өзүңөрдө сактап калгыла. Мен ушунча айткым келет. Анткени сиздер бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз болуп аткан адилеттүүлүктүн атасы аталып аткан, адилеттүүлүктүн символу аталып аткан адамды ак жеринен мына бүгүн комиссиядагы иликтеп өз корутундусун бериптир. Ак жеринен эгер сиздер ошол нерсеге каршы чыгып, жанакы президент айтып аткан чыккынчы, кыянаткер деген сөздү колдогон болсоңуздар, сиз эл жакшылары деген аттан сиздер ажырайсыздар. Бүгүндөн баштап сиздер чимкирикте эмес, 6-чы чакырылышты бир киши атады эле чимкирик деп. Сиздер такыр башка атка коносуздар. Ал атка конуп бул жерде мөөнөтүңөрдүн аягына чейин отура албайсыздар. Биз аны камсыз кылабыз мо турган элдер. Биз жоопкерчиликти таратабыз. Ошондуктан жет өлчөп бир кескиле. Кандай болбосун, адилеттүү чечим тарапта чындык таратып болуңуздар. Ошондо биз сиздердин зоолоңуздарды көккө көтөрүп алабыз. Баарыңыздарды. Биз бөлбөйбүз. Биздин партия, тиги партия дебейбиз. Адилеттүүсүңөрбү? Азаматсыңар, биз көтөрөбүз ошондой улдарды. Адилеттүүлүктөн тартсаңар, биз силерди өз жайыңарга коебуз. Ушуну унутпаңыздар. Мен бул жерде модератор эмесмин, модератор жигиттер жакыныраак келсеңиздер. Озунуп сөз баштаганым үчүн кечирим сурайм. Эң негизгиси, баягы кээ бир жанакы буга чейин шаардык соттун алдында болгон түшүнбөстүктөргө айдындык киргизип кетейин дедим. Биз адилеттүүлүктү талап кылабыз. Adaхан Кимсанбаевдин бийлик өкүлдөрү колуңарды тарткыла. Adaхан Кимсанбаевдин колдоочулары бул жерде турган эле элдер эмес. Adaхан Кимсанбаевдин колдоочулары 100 миң деп саналат Кыргызстанда. Ойношпогула. Бүгүнкү күндө миллиондоп кыргыз эли айтып атат, көрүп атат, жогорку кеңештин сессияларын, эфирлерин көрүп атышат. Айтып атат, ошон үчүн от менен ойношпогула. От менен ойношпой, жакшыраак ишиңерди кылгыла. Эч ким силердин ишиңерге тоскоолдук кылып аткан жок. Мыйзам чегинде, адилеттүүлүктүн чегинде иштей бергиле. Биз колдоп турабыз. Биз силерди жаңылган болсоңор, адашкан болсоңор, түз жолго салып турабыз. Ага силер баягы чычалабагыла. Жаңылбаган жак болбойт, мүдүрүлбөгөн туяк болбойт, туруп алып, тескерисинче ошондой адашканды оң жолго салгандарга рахматты айтып коюп, чогуу иштей бергиле. Силерди кет же башка деген эч ким жок азырынча. Бирок ойношо берсеңер, акыры ошого барып жетет. Не дейсиз, урматтуу колдоочулар? Туура. Адилеттүү чечим болсунбу? Адилеттүү чечим. 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 Урматтуу эл жакшылары, угуп атасыздар. Чечимден жаңылбаңыздар. Жаңылбаңыздар. Assalamu alaikum, hurmatli Kırgızistan partiyasının koldoочулары. Men hazır şu sözden söz koşup keteyim dedim. Akıllını үйгө taşap kelген депутаттар бетте, булар үчүн место жок, үйүнөргө кеткиле. Меңер ишесине бетте не келдиңер, акылыңарды үйгө таşap келсеңер. Ошондуктан жооп кеңештин деңгээлин көтөрөм десеңер, акылыңарды чотеңер салып бул жака келбестен, үйлөргө таштап келбестен, акылдуу балдар үчүн местаны бошотуп койгула. Биз силерден бул жерге эң акылдуу Кыргыздын кереги жарайт, мыйзамды билет, баардык жактан такшалган, сабырдуу, маданияттуу, баардык жактан такшалган азаматтар келди деп сүйүнүп отурганбыз. 7-чи чакырылыштын депутаттарыны деңгээлин бир аз көтөрөт дегенбиз. Силер сөзүм бар деп эле чыгып алып эле айдан кырдан силей берет экенсиңер. Ойноп сүйлөсөңөр дагы ойлоп сүйлөгүлө. Кимге кантип сүйлөш этикасын, сүйлөө этикасын үйрөнгүлө. Сөзүм бар деп эле чыгып сүйлөй бербей.
түйгендер мен микрофон колонканы ачып койбойлу, мындай жайылып турбайлы. Мына тосуп алып эч нерсе болбойт. Келиңиздер мен бир катар болуп кечеки тартипте туралы дагы мына үйгө үнүбүз жетсин мынакка. Жолсо арка жакка өтүп алалы бардыгыбыз. Ата микрофонду мына колонканы жаап алыпбыз да эч жака угулбайт. Көрдүңүздөрбү? Кадимгидей катуураак чыга баштады уже. Келиңиздер арка жакка өтүп алалы бардыгыбыз. Акустика бул жака кетиш керек. Анан сүйлөй тургандарды чакырабыз, келип туруп айта бересиздер бирден. Келиңиздер жалтыбыз мындай. Бардыгыбыз бир катар бир жака өтүп алалы. Азыр аксакалыбыз Дурус деген аксакалды сөзгө чакырабыз. Жаш ака экен. Келиңиз Дурус ака. Карагулжа районунан келиптир. Катуураак сүйлөйбүз, угушсунар. Ассаламу алейкум. Уюткулуу кыргыз эли, калай калк, түптүү журт. Буну мен эмнеге сиздерге айтып атам? Уюткулуу кыргыз элим дегендин мааниси биздин уюткубуз. Уюткулуу кыргыз элим дегеним уюткубуз айылда экенин билгизип, бардык мына жердеги келип турган жалаңтөштөр айылдан келип өзүбүздүн чындыгыбызды билгизип атабыз. Биздин айырмабыз бар. Башка митингге чыккандардан айырмабыз бар. Мен аны айтып коеюн, бөлүп айтып коеюн. Майдалап түшүндүрүп айтып коеюн. Башка пикеттегилер акчага сатылып, бейөкмөт уюмдардын которгон акчасы менен чыга турган болсо, биздеги мынау келген ар бир бүтүн Кыргызстандын активисттери өздөрүнүн чөнтөгүнөн Россиядагы, Казакстандагы күйгөн адамдардын которгон акчасынан мына жерге келип эл үчүн күйүп атат. Саткын же болбосо акчага иштеген адам жок бул жерде. Дагы бир нерсени айтып айырмалап коеюн. Биздин бул жерде чындыкты айткан балдарыбыздын айырмасы, алар бирөө үчүн чындыкты айтып, анан өзү үчүн керек болбой калганда чындыкты айтпай туруп албайт, ар дайым айтат. Биз көрүп атабыз, кече Кыргызга күйгөн, түр көрсөткөн кыргыздын балдары Мирлан алып калганда, мен ошол жерден көргөн жокмун камерасын көтөрүп алып жүргөнүн. Журналисттерди көрбөдүм, башкаларды көрбөдүм. Дагы бир нерсени айтып кетейин. Бул жерде бийлик башында тургандарга айтып кетейин. Камчыбек ака, жакшы жол менен бүтсө бул протокол жакшы. Эгер жаман жол менен бүтө турган болсо, сиздин да протоколуңуз турат. Ага да көзөмөл салабыз. Ал протоколго элдик көзөмөл катуу болот. Ташкент протоколу бар. Биз анын жигин биле элекпиз. Көрө элекпиз. Маанисин түшүнө элекпиз. Анын маанисин түшүнүп, аны талдай турганда күн алыс эмес. Өзбекстандын телевидениясы мактанып атат. Биз деңиз кылып иребиз деп атат. Эс алуу жай кылабыз деп атат. Бул эмнени камкуулап атат? Уюткулуу кыргыз элим. Азыр эл ченге кирген аюудай жатат. Эртең козголгондо токтото албай каласыңар. Кулаңарга күмүш сырга. Эмне дегенде, эртең ошол протоколдордун маанисин билгенибизде, ошондо жердин кеткенин, эгер кетип калган болсо кеткенин билгенибизде, анда кыргыз эли жөн жатпайт. Бул силердин кулаңарга күмүш сырга. Бийлик менен, же болбосо моюн жоондук менен, же болбосо ормон опуза менен элди баса албайсыңар. Убактылуу басышыңар мүмкүн, бирок тосмо бир күнү бир жерин жыртып, тосмону агызып кеткендей, эл бир күнү жыртып, жоопкерчилигин тартыртат. Ошон үчүн урматтуу төбөлдөр деп мен сиздерге айтпайын, эмне дегенде азыр ишиңиздердин жыйынтыгын биз көрө элекпиз, мына бийликке келгенден бери.
бийликке келип жыйынтыгын көргөзгөн мезгилде биз дагы мактайбыз. Эмне дегенде биз бирөөнү ала, бирөөнү чола деп карабайбыз. Ким ишти кылса, ошол адамды биз аркасынан тирек болобуз. Мыйзамдуулукту сактасаңыздар, канчалык биз сиздерге жакын болобуз эл, карапайым эл. Элдин арасында дагы эл бөлүнүп калдык. Жалаңтош карапайым эл болуп, мына жерде бетин майлап алып, тамылжыган бир дагы адам жок. Эмнеге? Акчага же болбосо дагы бир нерсе менен элди чыгарып, ошондой бир олигарх бирөө мына жерде жүргөн жок. Баарыбыз жер тырмап жүргөн жерибизден келип атабыз. Мына мисалы үчүн мен Каракулжадан ушу арык чөнөк чаап аткан жерден ишимди таштап коюп келдим. Зарылбы бизге? Тиргилигибизди кылсак болот го. Акыйкатсыздыктын айынан келип атабыз. Акыйкаттыкты орнотуп, бизге көйгөй жаратпасаңар, биз ишибизди кыла бермекпиз. Кыргызстандын экономикасын көтөрмөкпүз. Силер атайын элде тийишкендей мамиле жасап атасыңар. Мага ошондой туюлуп атат, сезилип атат. Кимге кандай билбейм. Элди мындай сайгылап, шеге менен сайгылап унчукпайт го, катуураак саяйынчы деп. Буга да тоготпойт. Сайыл алайынчы чөгүнө жеткизе деп. Ошон үчүн мына органдын баарын жетектеп, эки тизгин бир чылбыр бар жок бийликти азыр мычка отурган Камчыбек акага айтам. Камчыбек ака, ушул Адахан акага ушундай кастарыңызды тиккен нерсеңизди токтотсоңуз жакшы болот. Ал жок, мен сыртта калдым дегениңиз менен сиздин ошого тиешеңиз тикеден тике бар экенин биз билип турабыз. О айылда жатып алып эле. Иштин жүрүшүнөн билип атабыз. Депутаттардын кылтың сүйлөгөнүнөн билип атабыз. Акылыңарды чөнтөгүңөргө салып келген, үйгө таштап келгиле деп сөзүн айта албаган депутаттардын сиздин жактоочуңуз болгонунан билип атабыз. Эмне дегенде байланышын билебиз. Бул ким? Бул каяктан тааныбыз? Бул ким деген депутат десене, мындай барып тамыры барып байланышы сиз менен каттоосу же сиз менен дос болуп ошондой чыгып калып атат. Биз менин көзүм ачык эмес. Мындай сураштырып келгенде, таптап келгенде ошондой болуп калып атат. Туура, мына жерде акыйкат сүйлөгөн депутаттар да бар, бирок азчылыкты түзүп атат. Ошол азчылыкты түзгөн акыйкатты ушул дептеген депутаттарыбыз Кудайым буйрса дем күч берсин, күч кубат берсин, ушулардын саны көбөйсүн. Чыныгы элдин депутаттары болуп, биз сиздерди көтөрмөлөп барган районуңарга, барган жериңерде силерди кубаттап, тосуп, алдыңардан сыйлай турган мезгилге жеткиргиле. Рахмат Байко. Каракулжадан келген экен. Азыр Бишкек шаарынан дагы ушул жердин тургуну Жанарбек агабыз дагы сөз сүйлөйм деп турат. Келиңиз Жанар ага. Баксыңарбы туугандар, мен кайрылуумдун себеби эмне? Кандай? Бул жака? Жок, ошока айтып атпаймынбы? Могу жогорку кеңештин депутаттарына кайрылгым келет. Могу 90 депутатка. Эмне себептен? Бул 8 адамдын комиссиянын чыгарган чечими, булар 8 адам. Ал жерде Масалиев болсо дагы өздөрүнүн духу жетпей атат да, аздык кыл, духу жетпей, азыр жогорку кеңешке өткөрүп беребиз, ошолор карасын деп атат. Асамилдин айтып кетпедиби? Буга толук ишене албайбыз, бирок биздин оюбуз ошондой. Ал туура эле. Булар туура ой жүгүртөт. Алып, үзүлдү. Өстү. Мындай кырабыз беке. Микрофон барбы да? Жөн. Ошондуктан туугандар. Эмне дейбиз? Жогорку кеңештин депутаттары муну азыр жогорку кеңешке өтүп калса, комиссия өткөрүп бере турган болсо, жакшы карагыла. Эгер Мадумаров камалып кете турган болсо, силер уруксат берип коюп, чечимиңер жаман чыкса, ар бириңердин бизнесиңер бар, билебиз. Баарыңар чекеден камаласыңар, чекеден. Ошондуктан Мадумаровду жакшылап сактап калгыла. Билесиңер, Мадумаровдун таасири чоң. Мамлекетте экинчи, үчүнчү адам, үчүнчү лицо болуп жүргөн, билесиңер. Дагы келет бийликке, Кудай кааласа.
чет өлкөлүк саясатчылар, колдоочулар бар, билесиңер. Ошондуктан кийин ар бириң сүмшүйүп бирден камалгандан көрө акылыңарды мээңерди иштетип туруп, Мадумаровду сактап калгыла, акылыңар болсо. Уктуңарбы? Мадумаров өткөн эле айткан. Мен камалгандан коркпойм деген. Көрдүңөр, Жогорку Кеңештин мээсинде айткан жыйынында. Мен камалсам ар бириңи ушул менин тагдырым күтөт деген. Мен камалсам силер да ар бириң бирден кетесиң. Таптаза мамлекеттен эч бир тыйын албаган Мадумаровду ошондойго эгер жол салып койсоңор, Жогорку Кеңештин депутаттары ойлонуп койгула. Эми бул жерде туура таза депутаттар бар, чындыкты ар дайым бетке айткан. Мисалы Жанар Акаев бар, Надира Нарматова эже бар, Гүлжигит ким эле? Нуржигит Кадырбеков бар, Масалиев. Эми жакшылар бар, ошол жакшылардай болуп баарыңар жакшы чечим чыгаргыла. Эртеңде эгер жаман чечим чыгарсаңар, ар бириңердин башыңар кетет бул жерде. Уктуңарбы? Ошол үчүн жакшы чечим чыгаргыла деп мен айткым келет. Мына Жогорку Кеңештин депутаттарына. Акылыңарды мээңерди иштеткиле. Эгер силер жакшы чечим чыгарсаңар, биз силерди монтип тосуп алабыз андачы. Анан жаман чечим чыгарсаңар, силер 5 жыл иштебейсиңер. Бул жерде эл иштетпейт силерди. Жок болосуңар бул жерден. İştebeysiңер. Жогорку Кеңештин таркатышын эл талап кылып чыгат эртеге. Мамлекетте эң чындыктын символу деген Мадумаровду камаганга жол берип кой, бетиңерди таактай кылып иштеп турсаңар ушул жерде. Эл силерди иштетпейт эч качан. Акыркы мына 5 жыл сурооңардын аягына чейин иштетпейт. Ошон үчүн башыңарды иштетип, жакшы чечим чыгаргыла. Жогорку Кеңештин депутаттары, уктуңарбы? Рахмат ага. Жакшы айттыңыз. Урматтуу көрөрмандар, силерге маалымдама айтып коеюн. Туура айтты аксакал. Парламент үйүнүн алдында аксакалдар турат. Сүйдөн жек көрүүгө бир кадам дейт. Ошондой болбосун Жогорку Кеңеш бүгүн сүйүп атканда эртең сөзсүз жек көрүшү мүмкүн. Эгер туура эмес кадамга кете берген болсо. Туура эмес иштерди кыла берген болсо, ал Атайынте, Каракулча, Алай тараптан бери келгендер жүрөт. Азыр мынабы Алардын бардыгы ушул Талокабыздын талабы Мадумаровга жарым саат сабыр кылып турабыз, азыр башка алып бергени кетишти. Адахан Кимсанбаевичке чейин бир аз сабыр кылып чыдап отуруп турам, Андан кийин улантабыз, аксакалдарга дагы бардыгына сөз беребиз. Аракеттери токтотулсун. Азыр колонкасы жок сөйлөсөк укпай калышыбыз. Мадумаровга эч кандай көө жабылбасын деген кандай дейсиз? талап менен турушат. Макул анда. Сиздер билесиздер, ошол буга чейин мамлекеттик чыккынчылык кылды деген оор беренени коюшуп, кайра ага кылмыш курамын табышпай, андан кийин 304 беренедеги ошол кызмат ордунан кыянаттык менен кабыл пайдаланды деген, кыянаттык кылды деген айып тагып, аны дагы кайра тактай алышпай, айтор парламенттеги чачылып ар жака басып кетпей ушут парламенттеги кароолор ушул Мадумаровдун иши боюнча акыркы кездери актуалдуу болууда. Ошол себептен улам биздин колдогон жигитке эч жака кетпей ушул жерде туруп туралы, чачылып кетпей. Саясатчыга Бардыгыбыз чогуу. куугунтук болбосун, анын ишин дагы наркы сотко ашырып салбасын деп куугунтуктар тезинен токтотулсун деп талап коюшуп ушул жерде турушат. Эрте менен чыккан эл түшкө дейли Мирлан Нурайымовдун боштондугунан кийин ушул Ак үйдүн алдына келишкен. Азыр сүйлөп жаткан элдин дагы кезеги токтоп калды. Себеп дегенде аппаратура иштебей калды окшойт. Жакшы. Ошон үчүн эфирди азырынча токтотуп туралык. Буга чейин митингдин катышуучуларынын, активисттеринин бири жарыялагандай, бүгүн түштөн кийин Садыр Жапаровдун парламентке келүүсү күтүлүүдө дейт, Кумтөр иши боюнча. Андан кийин Адахан Мадумаровдун маселесин карап калышы мүмкүн экен. Ошол себептен бул жердеги эл алыска кетпей, жака белченде күтүп турушат.